Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Элдик телеканалда биздин мейман берүүсү түз эфирде. Биз Бишкек студиясынан сиздерге салам айтабыз. Менин атым Аида Арстаналиева. Албетте биз бүгүнкү программабызда да кызыктуу конок чакырганыбыз өзгөчө биздин элибиздин дени сагын карап келе жаткан ак халаттардын ичинен жалпы эле Кыргызстанга эмес, эл аралык дүйнөлүк деңгээлде аты бар кыргыз элибиздин сыймыктуу инсаны, сыймыктуу бир уулун чакырганбыз. Ал Сабырбек Жумабеков агайыбыз. Сабырбек Жумабеков агайыбыз бүгүнкү күндө Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий борборунун директору болуп кызмат атып, ошондой эле профессор, дагы толтура сыйлык наамдардын ээси. Бүгүн биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Анан сөздү биринчи эле ушул сиз жетектеп жаткан илимий борбордон баштасак деп турабыз. Кеңинирээк токтолуп айтып берсеңиз. Биздин борбордо 1000ден ашык адам иштейт. Жылына 50 миңге жакын адам бизге кайрылат. Анын ичинен 12 миңден ашык адамга биз жаткызып, аларды дарылап, операция кылып, 8 миңден ашык операция болот жылына. Буттарына тургузуп, ушу элдин батасын алып иштеп атабыз. Калган 38 миңге жакын адамды биз амбулаториялык түрдө аларга жардам берип, ошолорго аларды дагы көзөмөлгө алып, толук сакайып кеткенге чейин толук ошого биз жардам берип турабыз да. Эми сиздин ушул кесипти тандап алышыңызда эмне чоң бир себеп болушу керек эле дейм да. Кандайча тандап алдыңыз, анан бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө өкүнбөсөңүз керек мына ушундай өзүңүз сүйгөн кесипти аркалап жатканыңызга. Мен ушул дарыгер болом деп бала кезимден эле эңсеп келгем. Себеп дегенде ушу 3-4 класста окуп жүргөндө атамдын ушул буту ооруп катуу 3 жыл катары менен Бишкекке, анда Фрунзе болчу, Фрунзеге келип дарыланып, жакшы болбой, анан ошо айылда эле, ошо биздин айылда, кошуна айылыбызда айылдык оорукана бар эле, ошол жерден Анарбек деген бир агабыз, ал кишинин көзү өтүп кетти, ошол согушка катышкан улуу хирург эле, ошо айылда аппендис жасап, жанагындай өттү алып, анча-мынча сыныктарды дарылап жүргөн, жакшы бир элдин огузунда алынган, эл сыйлаган, эл урматтаган дарыгер киши болгон. Ошол киши дарылап, операция жасап, көрсө сөбөктүн ичине ирин толуп кеткен экен да, анан ошону жарып, тазалап койду эле, анан атам жакшы болуп кетти да. Ошондо эле алдыга максат койгом, ушул мен дарыгер болсом, анан болгондо дагы ушу сөбөктүн дарыгери болсом деп. Бирок травматология, ортопедия деген анда билбечик да, кийин институтты бүтүп атканда гана билдик. Анан ошондой максат менен мединститутка келип киргенбиз. Эми Сабырбек мырза, баягы сизди эфирге чакыргандан кийин биз сиздин иш бөлмөңүз менен, анан өзүңүздүн аткарып жаткан жумуштарыңыз менен дагы да болсо таанышып келейин деп атайын барып, ушул тасма тартып келдик эле. Негизи эле сизди табуу өтө кыйын экен, анткени көп учурда эле чет мамлекетке чакыруулар менен кетип калат экенсиз. Чет мамлекеттен келген кезде болсо эртеден кечке операциядан бошобойт экенсиз, телефонуңузду албайт экенсиз дегенде, бирок ошентсе да биз сизди таап барып, убакыт таап барып, Сабырбек агайдын иш бөлмөсүнө барып, кандай иш бөлмөдө отурат, эмне жасайт деп барганбыз. Алгач дагы биз алдыда 1-2 сюжет бар. Алгач биз Сабырбек агайдын иш бөлмөсү менен таанышып чыгабыз. Мен айткым келет, биз 2006 жылы ушу Орто Азия аймагында биринчилерден болуп, биринчи Кыргызстандын ортопед травматологдордун курултайын өткөргөнбүз. Чет элдик кесиптештерибиздин катышуусу менен. Ошондо бизге Кургандан, Елизаровдун центринен генеральный директору академик Шевцовдон атайын куттуктоо каты келген. Бул жерде ошол каттын мазмуну жазылганда, мына туруп, атайын ошол Кургандан келген да. Эми биздин борбор көптөгөн борборлор менен, дүйнөдөгү илимий борборлор менен, илимий мындай бир институттар менен биз байланыштабыз. Мына биздин алган илимий иштерибиздин, баягы илимий патенттерибиздин неси, ошол ишибиз, бул эми бул биздин жанагы илимий жактан көрсөтүп аткан иштерибиз да. Бул бир эле мындай бөлүгү. Бир нерсени айтып коеюн, биздин борбор жылына 10дон ашык илимий жаңы
ачылыштарды жасап, Кыргызстандын патентин, жанагы авторлық патентин алып атабыз да. Бул эми чоң нерсе. Мындай салыштырып көрсөңөр, көп эле институттарда мындай нерселер жок да. Да, бул жерде ошол атамдын сүрөтү, ошол кишиден көп мындай айтканда бизди тарбиялап, 11 баланын ата-энеси, атасы болуп, 11 баланы тарбиялап, өстүрүп, билим берип барыбызга жакшы жолго салганын атабыз. Бир гана ошол мен эмес, бир айылдын башчысы болуп 30 жыл иштептир. 15 жыл бригадир болуп, 15 жыл айыл башчысы. Ошо айылды көтөрүп, ошо айылды үлгүлүү айыл деп Кыргызстанга чыгарып, анан 2002 жылы, 2001 жылы даңк медали менен сыйланган да. Мына ошол үлгүлүү айыл деп аталган. Анткени бүт ошо айылга эмне гана инфраструктура болсо, чакан айыл ошону баанап келип киргизген да. Бул жерде ар кандай сүрөттөрүбүз бар. Бул интересный сүрөт. Мына биздин алган сертификат. Мен быйыл жайында алып келдим да. Мына жайында эле Америкадан. Бул жерде жазылып турат. Сент-Луис ортопедиялык ассоциациясы Сабырбек Жумабековго берилет. Ошол штат Миссуриде ортопедия травматология ассоциациясынын почетный деп коебу, ардактуу мүчөсү деп мага мындай эмнеси менен атайын барып тапшырды. Мен бул жерге барып Америкада Сент-Луис университетине көп жолу барып лекция окуп жүрөм. Ошол жерден чогуу операция жасап жүрөбүз профессорлор менен. А эң негизгиси жанагы биздин Кыргызстандагы тубаса өтө оор татаал ооруларды мен алып барып ошол жерде презентация кылып көрсөтүп атам. Ошонун негизинде берилген. Бул мындай нерсени СНГда көп эле кишилерге мындай берилбесе керек. Мен деген академиктерди албаса керек да. Исаконович Акынбаевдин китеби турат. Бу жерде мына Санжарбек академик Данияров Санжарбек Бакировичтин китептери турат. Мына бул болсо, жана мен айтып өткөн Сент-Луис университетинин ардактуу профессору деген наам да, почетный профессор Сент-Луисского университета деп, мына бу жерде ортопедия, травматология академиясынын президенти Американын. Ошол киши өзүнүн колу менен коюп берген да. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз мамлекетинин лауреаты деген наамды утуп алдык да. Мына саламаттык сактоонун чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдө маанилүү натыйжаларга жетишкендиги жана сапат чөйрөсүндө жогорку натыйжалуу ыкмаларды киргизгендиги үчүн Бишкек травматология ортопедия илимий борбору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 2008 жылы сапат боюнча Кыргыз Республикасынын сыйлыгы ыйгарылды. Лауреаты по качеству оказания медицинских услуг деп биз муну утуп алдык. Биз Кыргызстанда гана Кыргызстандагы бүт жанагы балдар үйлөрүнүн баарын өзүбүз шефке алганбыз. Ар кандай жетим балдар болот, тыштап кеткен балдар болот, инвалид балдар бар да. Ошонун баардыгын өзүбүз алып келип, көп баардыгын колдон келишинче бекер дарылап берип атабыз да. Мындан тышкары Казакстанда Алматы детский балдар үйү бар экен, интернат. Балдар үйү да. Ошол жерде биз барып атайын өзүбүзгө шефство алып, ошол жерде жанагы инвалид балдарды бияка алып келип, аларга дагы бекер жасап берип атабыз операцияны. Балдарда күнөө жок да, балдарда күнөө жок. Алар ушундай башына түшкөн тагдыры бул чоңдордун күнөөсү. Ошон үчүн ошолорго балдарга дагы, казак балдарына дагы биз колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Мындан тышкары мен Саткей Баатыр деген 18-19 кылымда өткөн улуу баатыр киши болгон. 25 жыл Кокон хандыгын Токтогул өрөөнүнө киргизбей кармап турган да. Жанагы Каракөл шаар, Арзан сай, Эш сай, Токтобек сай, Курп сай деген жерде 25 жыл бул жөнүндө көп улуу тарыхчылар жазган. Ошонун ичинде академик Плоских ал кишинин да чоң эмгектери бар. Саткей Баатыр жөнүндө азыр мектептин программасына да киргизилди. Бул кишинин
жасаган эмгек иштери боюнча мына ушул кишинин улуу баатырдын урпактарынан болобуз. Анан ушул киши жөнүндө быйыл атайын китеп жазып чыгарып, ошол өзүнүн баатырлык көрсөткөн жери, өсүпөнгөн жери, ошол жерден курман болгон жери бул Курпсай кезинин жанында экен. Ошол жерге бийиктиги 10 метр болгон анын айкелин орнотуп келдик да. Мына биз урпактардын атынан деп жазып келдик. Бул эми биздин менин акыркы китептерибиз. Сулайманов деген менин окуучум, ошол экөөбүздүн чыгарган акыркы китебибиз да. Турган нерсе бул бүт адамга колдонулуучу запчасттар да. Мындай айтканда, мисалы мына сөөк сынганда ичинен киргизип, момтуп темир салып туруп бекитип коет. Бул азыркы дүйнөдөгү жаңы технологиялардын бири. Бул конструкция бул сөөктүн сыртынан, теринин сыртынан бекитилип турган нерсе да. Бул американский технология. Анан дагы айтып кетчү нерсе мына бул жерде атайын колдонулуучу пластиналар да. Мындай сөөк сынганда сөөктүн сыртынан карматат да. Мынакей, монда алып туруп сөөктүн сыртынан карматат, коюп туруп мына сөөк сынса, бул жерден монда алып карматат. Мына бул примердин бири мына мондай. Сөөктү карматып туруп, атайын шуруптар менен бекитип коет. Мына сөөк жерден сынса, ал бекитип коет. Мына бул дагы дүйнөлүк стандартка кирүүчү жаңы ыкмалардын бири. Мына бу жерде. Анан бул жанагы жамбаш муундарды айтып атабыз. Мына жамбаш муну ушундай эле болот, атайын салынып. Бул дагы ошол ооруларга колдонулуучу. Да, эми дейсиз, мына бул жерде көрүп турасыздар, ошо Саткей баатырдын эстелигин орнотуп аткан учурдагы сүрөттөр да. Ушу тоонун жанына орноттук. Жартысы эле бар, адам моунда калып турат. Бул Теңизбек деген бала. Теңизбек деген бала мага отуруп, уже операциядан кийинкилер да басып жүргөндөгүсү. Бул болсо Максат деген Таластан келген бала. Мен шайлоо учурунда ошол жерден таанышып, ошол жерден эл суранган алып келип жасадык. Бул жерге Максаттын эки тизеси тең алмашылып, бүгүнкү күндө уже базууга мүмкүнчүлүк алып калды да. Кудай буйрса, жакын арада басат. Эми баягы ошол тасманы тартып жүрүп биз ошол жердеги оорулуулар менен дагы маектешип сүйлөшүп калдык да. Анан ошол жерде бир баланы сентябрдын 6-сы күнү ушу чүйдөн эле бир байдын уулунун машинасы барып сүзүп кетиптир да, буту башын баарын талкалап кетиптирчи. Алар ошол бойдон жабылуу, аяк жабылуу боюнча калыптыр, а тиги баланы кабар деле алышпаптыр, анан ошол жерде жатат. Тиги баланын баягы талкаланган буттарын сиз оңдоп, эми иретке салып түздөп коюпсуз, бирок көрүп ушунчалык жүрөгүң ооруйт экен да. Анан кийин ал айтып жатпайбы, 6-сы күнү түшсө ошол жерге больницага 6-сы күнү бут талкалап, анан сиз чет мамлекетте жүргөн экенсиз, бир жума күтүп тур да. Башка жок, мен ошол ага келсе, ошол ага операция жасатпайм, башкасы ошол талкаланган буту менен жатып тур ошол жерде. Анан кийин сиз келгенден кийин анан ошону операция кылып бердик дейм. Мен ошо таң калдым да. Жал туура, аныңыз туура, бирок мындайда бизде жанагындай сөөктөр жаңыдан сынып, оор жаракат алып келген адамдар биринчиден ал шок менен келет да, шоковое состоянияда келет. Анан кийин ошол урунган жери жанчылып калат, эти жанчылат, сөөк жанчылат. Дүйнөлүк практикада, стандартта аны сразу жасабайт ошол моментте. Сөөктүн ошол жасалуучу өзүнүн убагы бул 10 күндөн 14 күн болот да. 10 күндөн 14-15 күн. Ошол моментте ошол өзү жетилет. Ошондо жасаганда сөөк да жакшы бүтөт, эти да жакшы бүтөт, оору дагы батыраак сакайып, эч кандай мындай бир осложнение болбой сакайып чыгып кетет да. Атигилер ойлоп атат, мен күтүп жаттым, кеп анда эмес. Мында мен кечээ силер көргөн оору бул эми албетте бир ооруга 4 операция жасадык чоң, 2 санынан, 2 тизесинен, колунан. Бирок мындай операцияларды менин жакшы окуучуларым көп, такшалган, жасаган, алар деле жасап коймок. Мен алардын баарын уруксат бергем, алар күнүгө эле жасап атат. Мисалы биздин борбордо күнүгө 30-тан 40-ка чейин операция болсо, аны мен бир 5-6 эле жасайм. А калганын менин ошол шакирттерим, жанагы окуучуларым жасайт да. Ушундай эле операция жасап жүрүшөт. Ошон үчүн ал сизге мындай бир
фантазия түрінде айтса керек. Баягы биз күтүп аткалы жок. Ал өзүнүн ушу убагы келгенде мен да келип калдым, ошол моментте жасап калдык да. Өзүнүн ошондой жолу учуру келди да, жолу. Эми биз сиз менен чогуу ошондо оорулууларды кыдырып көрүп келген элек, алардын операциядан кийинки ден соолугу кандай, өздөрүн кандай сезип жатышат деген. Мына азыр сиз дагы биз менен чогуу, Сабырбек агай менен чогуу оорулууларга кабар алып келели. Кандайсың? Жакшы. Не окуп атасың? Турманды. Берчи. Молодец. Значит, все нормально, да? Не читаем, да? Тарым жакшыбы? Операция вторник болгон, экинчи күнү. Бүгүн пятница. 3 күн болду, да? 3 күн болду. Кайсыл жактан келдиңиз? Мен бияктан эле шаардан болгом. Эмне болду эле? Эмне болуп түштүң бизге? Машина ысып кеткен. Кайсы жерден? Көчөдөн өтүп бараттың беле? Көчөдөн Чүй проспект. Проспекттен. Ушуну коюп кеткен, а? Что бизге алып келди? Эсиңдеби же эсиң жоготуп койдуңбу? Эсимди шоковое состояние болчу. Билбей калдың, да? Билбей калдым. Кайсы жерлериң сынды ошондо? Ошондо сол бутумдун санынан ылдый, полный. Бул жерден бүт баары сынган, талкаланган. Мына эти калган, оң бутумдун тизинен ылдый жагы. Бул жерде сынган. Бул жактын баары талкаланып сынган. Бул буту дагы сынган да. Баардыгын чогултуп койду, мындай болсо. Эми убакыт керек да. Эмки доктор убакыт эми. Эми убакыт бар. Чыдасаң баары жакшы болот. Бул бегайт танцевать будешь. Эми мен бияка түшкөн поступлением 6-сында түшкөнмүн. Ишима жаттым. Бирок операция жакшы болду, дагы шүгүр. Кичине сложный болуптур. Жакшы жасаптыр. Азыр бар. кыйналып. Азыр кичине состоянием оңолуп калды, кыйналбай. Кичине 1-2 күн кичине кыйын болду, бирок оңолуп кетти состояние. Ага, кандай? Ага, эми конечно, албетте ыраазычылыгымды билдирем. Ну как? Ну, не плачь, не плачь, не плачь. Ну как? Ровные ножки, да? А? Как зовут тебя? А? Как? Евелина. Евелина? Сколько у тебя лет, Евелина? 2 годика. Вот ты умница, молодая. Видишь, как ногу ровно сделала, смотри. Смотри как. Сегодня мы сделали операцию. Ее нога была кривая. Бешік болчу да бұт. Вот бұт мына түздеп қойды. Көрдің бе? Ішін ашып тұрып, темір салып. Теперь она будет танцевать, да, Евелина? Будешь танцевать, да? Все нормально. Саламатсыңар. Кандайсыңар? Жақшыбы, бұта бүгін болды бу? Иә. Эмне болду? Жаңағы бедро, да? Хорошо. Пусть отдыхает, спит. Салам алейкум. Кандай балам? Атың ким сен? Иә. Айгина, мынакей. Айгинаның бұтын. Мынакей. Эки бір туғантың, эки туғаса, жамбаштың, жиліктің башы шығып кеткен да. Қысқа жиліктің башы, жамбашқа салыштырмалы шығып кеткен. Аны біз орындап келе отырғызып, қысқа жилікті сындырып, жамбашты сындырып, жазадық да. Жамбаш менен қысқа жиліктің башын жазадық. Ошон үчүн августта болген, азыр кайрадан келіп, специаларын повторно алдырып атат да. Жакшы. Ой, Азамат. Ошо тубасы эле ушундай го, рождение дешти врачтар. Биринчи бул кысым төрөлгөндө эле 11 айында билдик. Анан ушул жака келдик. 2004-жылдан бери ушу больницада көрүнүп атабыз. Андан кийин бул кысым төрөлүп калды. 2005. Мункуда ушундай мунун деле кичинекей кезинде билдик. Ошо экөөбүз деле ушу жамбашынан экен. Августтун 3-үндө жасалды. Саур Жумабеков жасады. Саур Жумабековго эмнеси ыраазычылык рахмат дейбиз. Жакшы басып кетсе эле чоң жетишкендиктен рахмат. Эми буюрса эми жакшы басып кетет деп эле үмүттөнүп атабыз. Кыздарыңыздын акыбалы жакшы болот. Акыбалы жакшы, жакшы эле. Жакшы эле, анан баскандай билинет экен буттары. Пока азырынча жакшы эле. Рахмат дейбиз, андан башка эмне дейбиз. Өкөнтө ушу эки бутунан кипстелүү. Кайсы? Ошон келген жигит да. Кандай, Өкө?
Жақсысың ба? Өке. Қана? Екі немесін Алдырдық бұна, артап қалыпсың ғой? Сүйін отасы барып та кіші? Көрдім, ол екі жағына тең жасаған. Қанша уақыт өтті? 8 ай. 8 ай бұрын. Екі тізесі мұндай болып қалғанда, мұндай болып қалғанда, тізесі мұндай болып үйгіліп қалған. Шоны қазір тубасада. Тубасан ақырын-ақырында көбей береді да. Ананың болезнь бұлағын ұмтадап қойды, бұл атайын генетический болезнь. Ана көрдім, сөйекті сындырып тұрып, темір салғанбыз да. Түп-түс болып қалды. Қазір мұна, Құдай бұйырса, билейді. Басып жүреді? Басып жүреді. Просто кеше күні темірін алдық та, соның үшін операция болдық, повторный операция болып, темірін алдық та кеше күні. Атак бұға чеген басып жүріп жүрген, түп-түс болып қалған. А мұрын айтып тұрмын, бұл страшно очень, как медведь ходил. Өзі де қарақтап, красавчик болып қалыпсың, Давай жақсы. Ош областан, Ош областы Қарасты район Жаңарғы айлы өкіметіне келдік. Балам ұшындай орып, аяғы жақшы іштебегендіктен туаса. Ақыры Ошта 3 жолы операция қылдырып Городской больницада, Ош обласында. Онда дағы туры шықпағандықтан биерге немеге алып келдік. Сабырбек Жұмабековке. Сабырбек Жұмабеков менен Ермек Субанқұлов екеуі жасап, мына Құдайға шүгір. Азыр 3 жол операция жасады, басып жүрет балам, мектепке 1 ай барды, ем келіп темірлерін алдырып кетіп өтауыз. Сабырбек Жұмабековке қалған біздің Қырғызстан аққылат жандарға аябай рахмат, разышылығын білдіремін шу баламның жақсы болып кеткендігі үшін. Бұл түбелік май поп қалышта еш нәрсе мәселе азыр пұтыға тұрып жақшы. Қиналбай жүрет. Бірден бір рахмат, 1000 мәртебе. Екі жан башы шығып кеткен. Ошо операция қылып келгенбіз. Жұмабеков жасаған. Азыр жашы қанша жыл? 3,5-да. Кішкене кезінде білгендіңіз? Жоқ, бұл басқандайын білдік та. Басқандайын білуйлана келіп, ұшы яққа келіп түштік. Ошо. Уақытысында эле көрсөткөн болдуңуз? Уақытысында эле көрсөттүк. Азыр акыбалы кандай? Азыр акыбалы жакшы, эми буюрса азыр лечение алып кетип атабыз, эми 3 айдайын басабыз буюрса. Сабырбек Жумалиевге чоң ыраазыбыз, Жумабековго. Ушинтип балдардын керегине жарай берсин, өркүн өсө берсин, Сабырбек байкен. Ошо, ден соолугу чын болсун. Ушинтип эл керегине жарай берсин. Кыздарыбызды, уулдарыбызды бастырып атат, ушинтип көп эмесине калып атат, соогуна. Сабырбек Артышбекович менен көп жылдан бери иштешебиз. Мындайча айтканда чарчабайт да бул иши. Көп операция кылат. Колу жеңил. Теңизбекти деле кандай жасады. Аябай колу жеңил, жакшы киши. Бизди как кызматчы катары сыйлайбыз. Менин кабарлым да көтөрүлө берсин, эмгек күчтүү болсун. Бул таспаны көрүп жатып, эми биздин коногубуз болуп турган Сабыр агай бийик адамдын көпчүлүгү жөнөкөй болот деп эле ой мени ашыкча эле мактап салдыңар го деп айтып жатат. Эми чындыгында сиздин жасаган иштериңизди айтып жатат. Биз ал жерде сен муну айт, андай айт деп деле үйрөткөн жокпуз. Өздөрү биз рахмат айтып коелу деди эле врачыбызга деп, бизди тартып койсоңор рахмат айталы деди эле деп баягы чындыгында өздөрүнүн дилинен чыккан рахматтарын айтышат да. Эми жогорудагы балдарды көрүп, мындай оорулуулар дагы биздин Кыргызстандын башка аймактарында, жерлеринде дагы толтура кезиксе керек, дагы ошондой болсо керек. Эми алар Бишкекке каражат таап келе албаса, анан сизге жете албаса, үнү жетпесе же акыбалы жетпесе, кантип аларга мүмкүн областтарга барып жардам бергенге болобу, же болбосо ал жерде мындай шарт операция кылганга шарты туура келбей, эмне кылыш керек дейм да аларга, же болбосо сиздерге кайрылыш керек, Бишкекке келиш керек. Мен азыр бир кошумча айткым келет да, бул жерде биздин оорулардын ата-энелери, бир туугандары ыраазычылык билдирип атпайбы? Эми албетте биздин Кыргызстанда ак алачандарыбыздын саны
аябай көп, анын ичинде сапаты дагы жакшылары көп. Ошол биздин негизги медицинабыздын деңгээли бүгүнкү күндө ошо көп мындай бир кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу мындай жакшы бир деңгээлде десем мен жаңы байымда. Бул жалаң эле ортопедия тармагы эмес, башка бир көп тармактарда дагы. Анан дагы кыргызда жакшы сөз бар. Ден соолуктун баркын ооруган адам билет депчи. Оорубаган адамга бул ден соолуктун баркы анча билинбейт да. Анан кийинкиси бар, дарыгердин баркын ошол ооруган адам билет депчи. Кene жана рахмат айтып аткандар да ошол да. Алар өздөрүнүн балдарын кайда гана алып барбай, кайсыл жерге гана барбай, көп жерге барып, кээ бирлери бир 2-3 операция жасатып, анан аягында ошо бизге келип, бизден жанагындай сакайып, жакшы болуп кетип атат. Ошон үчүн мен жана айтып аткан, ыраазычылык билдирип аткан биздин оорулардын бир туугандарынын ата-энелерине дагы мен дагы ошол ыраазычылык билдирип рахмат айтып койгум келет. Анан сиздин жана сурооңузга албетте ооруну алдын ала алып, учурунда тиешелүү дарыгерлерге барып көрүнүп турса, албетте көп нерсени биз алдын ала алып, жакшылап, жакшы жолго салсак болот да. Мисалы, тубаса төрөлгөн балдардын саны, тубаса майып болуп төрөлгөн балдардын саны бизде аябай өтө көп. Ошолорду мен алып барып чет өлкөгө көрсөткөндө таң калышат. Эмне үчүн силерде мындай оорулар бар депчи. Мисалы, Европада же Америкада алардын саны өтө аз, же жок десе. Ал жакта үй бүлөнү пландаштыруу деген бар. Эгер жаш эки үй бүлө, жаш жубайлар балалуу болгусу келсе, алар атайын пландаштырат. Пландаштырып, даярданат ошого. Ал үчүн ата-эне таза болуш керек. Ата-эненин денеси сак болуш керек, таза болуш керек, ден соолугу. Анан атайын бир учурда пландаштырып, баланы эмне кылып, бала пайда болуп, анан ошол баланын ошол жатында жатканда дагы, өсүп өнүшүнө дагы, ошол медицинанын деңгээлинде дагы жетишкендин бир мааниси, ошону байкап, баягы динамикасын карап турат да. Эгерде ошол жатында жаткан балада бир мындай бир тубаса бир майып бир көрүнө турган болсо, аны ошол учурда эле ал баланы төрөтпөскө алып келет да. Анан албетте ошонун негизинде аларда бизге окшоп жана майып төрөлгөн балдардын саны аз. А бизде кандай? Бизде андай нерсе аз да. Кээде 7 ай 8 ай болгондо төрөйүн дегенде анан кийин роддомго барышат дагы. Карасаң, энеде эмне гана жок. Ар кандай түрлүү инфекциялар бар. Стресс алган, травма алган, канын составын, жанагы канын составынын анемиясы деп коет, канын составынын аздыгы, ошол эмне гана жок. Бүт барып анан албетте ошондой оорулуу энеден анан оорулуу балдар төрөлөт. Эне өзү да кыйналат, анан баласын да кыйнайт, анан албетте жанагындай бизге келип аткан көп инвалид балдардын, майып балдардын көбү мына ошондойдон келип чыгат деген бул ата-энелер может мени кичине туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бирок бул ачык сөз, муну айтыш керек. Бетке бул жагынан жалпы коом, жалпы мамлекетибиз, жалпы элибиз, анын ичинде биз дагы медициналык кызматкерлер дагы чогуу иштешип, ошо биздин ушул баланы жаратуу жагынан, баланы тарбиялап өстүрүү жагынан дагы мындай бир маданий бир жакка өтүшүбүз керек да. Маданий бир жакшы бир чөйрөнү жазып алсак, мен ойлойм ошондо анан биз жана майып төрөлгөн балдардын санын азайтабыз. Эми Сабырбек Артисбекович, эми сиздин ишиңиз, аткарып жаткан ишиңиз, сиз жасап жаткан жумуштар тууралуу биз кеңирээк айттык, бирок жеке өзүңүздүн үй бүлөңүзгө кайрыла кетсек да, ушул программанын мына соңуна дагы чыгып баратабыз. Өзүңүздүн үй бүлөңүз, сиз кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Бир тууган, канча бир туугансыз? Артисбекович дегенден кийин атаңыз демек артист деген адам экен. Атын кандайча койгон? Аты дагы кызыктуу экен. Атам 42-жылы ошол согуштун убагында төрөлгөн экен. Болгондо дагы 8-март күнү да. Ошол күнү чоң аталарыбыз анда ошол башкарма болуп айылда. Анан
артисттер келип калат. Анан артисттер кимди барат? Анан башкарманын үйүнө барат да. Анан ошол учурда ошол биздин айылга Алыкул Өсөнбаев менен Осмонкул Бөлөбалаев аксакалына эки залкар ырчылар, залкар биздин акындарыбыз, улуу инсандарыбыз ошондо барган экен. Анан ошондо атам төрөлүп калып, анан эми сурайттым, ушул баланын атын коюп койсоңор деп. Анан ошол Осмонкул Бөлөбалаев айткан экен, мына артисттер келди, мына биз келдик, ошо артын артистбек койгула, артист болсун, бизге окшогон артист болсун деп. Бирок тилекке каршы атамда андай талант болбоптур, артист болбой, ошо айыл эле өзүнүн элимне, ошо элине кызмат кылып, ошо эли менен өмүрүнүн акырына чейин ошо айылда бир айылды өткөрдү да, элине кызмат кылып. Сабыр мырза, эми биздин баягы программабыз түз эфирде кетип жатканы менен биз телефон кошкон жокпуз, анан СМС деле кошкон жокпуз, бирок телекөрүүчүлөр азыр мага режиссердон айтып жатат, тынымсыз чалып биздин телефондон жанын коюп жатышат деп. Көрүүчүлөр чалып, байланыш телефонун айтып койсо, биз кантип байланышсак болот, биз кантип барсак болот деп атат экен. Ошондой эле бир эненин небереси 5 жашар небереси бар экен, 5 баспайт экен, таптакыр баспайт экен. Мага ушундай деп айтышат. 5 жашар бала таптакыр баспайт экен. Мына ошол эне сизге кантип кайрылса болот, ошо баласынын көйгөйү болуп атат, алдар небереси экен, небересинин көйгөйү. Мындай дагы толтура коңгуроолор келип атат экен, сиздерге кантип кайрылса болот, же болбосо телефонуңуздарды? Биздин мен кабылдамамдын телефону 490344. Секретаршыма кайрылса, ошо киши жазып, саатын тактап, жазып коюп, ошо күнү келиш керек да. Ошону кабыл алам. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эрте менен саат 4-кө чейин келбесе экен, анткени көбү келип алып аябай күтүп калышат. Өзүңөр билесиңер, эрте менен 4-кө чейин биздики күнүгө операционный күн да, ошон үчүн 3-төн кийин келишsin. Демек, 16:00 чейин сиз телефондо байланышат экенсиз да, 16:00 кийин даректерин тактап алып барсаңыз болот. 49-03-44. Дагы бир жолу кабылдаманын телефон номерин жазып алыңыздар. Мүмкүн сиздердин дагы көйгөйүңүздөргө чечилүүгө бир чоң жардам берер. Анан эми эркин микрофон бергиле программанын соңуна чыгаргыла деп атат, бирок мен бир суроо менен кайрылгым келип жатат. Анан мына ушундай улуу врач, өзү дарыгер, өзү дагы дарыгерлерге кайрылды экен. Болгон андай күндөр. Кантип кам көрөсүз анда денсаулыгыңызга? Өтүмдү алдырткам. Өзүмдүн эле мекемемде иштеген, өзүмдүн орун басарыма өзүмдүн өтүмдү алдырып, ошого ишенип жасаттым. Өзүм эле ооруканамдан. Чет жакка барган жокмун, Германияга барган жокмун. Ошол учурда мен Америкадан жаңы эле келгем. Америкада приступ болуп кармапмын, айттым, жасап беребиз. 24 сааттын ичинде чыгып басып кетесиң. Деп анан бир жума жатып анан кете берсең болот. Америкадан жок, мен айттым, өзүмдүн элиме, өзүмдүн иштеген дарыгерлериме ишенип туруп, өзүм денсаулыгымда ишенип бердим. Что мындай случай редкий болсо керек. Эми дарыгер катары биздин өзүңүз кантип денсаулыгыңызга кам көрөсүз, ошол тууралуу жалпы телекөрүүчүлөргө да кеңеш катары айта кетсеңиз. Албетте денсаулыкту сакташ керек. Денсаулык бул адамга эң эле кымбат, эң эле улуу нерсе. Муну ооруган айттым го, оорунун баркын ооруган адам билет деп. Оорубаса оорунун да баркын билбейсиң. Ошон үчүн оорубаш үчүн денсаулыкту бекем чыңдап кармаш керек. Албетте өзгөчө мындай бир жат көрүнүштүү, денсаулыкка жакпаган нерселерден алыс болуш керек. Бул мен айтарым, тамеки чегүү, анан көбүрөөк спиртнойду ичүү, мындан тышкары толук мындай жанагы избыточный вес деп коет, көбүрөөк салмактуу ошуктагы ашык салмактагы бул адамдын денсаулыгуна зыян да. Ошон үчүн көбүрөөк басып, көбүрөөк чуркап, жанагындай физкультура спорт менен көбүрөөк адам мындай иш кылса, бул денсаулыкка өтө пайда. Мен өзүм сууда сүзгөндү жакшы көрөм. Ошол күн ара барып 1,5 километр сууда сүзөм. Анан көбүрөөк басам. Мына ошол убакытта, ошол мен ойлойм, ошол баягы биздин ишке жанагындай дем берип, күч берип аткан нерсе бул ошол кыймыл аракет. Кыймыл аракет болсо, адамда денсаулык болот. Денсаулык болсо, иш болот. Иш болсо, акча болот. Акча болсо, үй бүлө болот.
дүйнөңдө болот, башкасы да болот. Ошон үчүн дайыма кыймылдап жүрүш керек адам. Жакшы, рахмат ага. Эми биздин баягы программаны чукулдап калып туруп, ошондуктан коштошууга туура келип жатат. Ошондуктан сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жалпы сиз дарылап сак айткан инсандардын атынан дагы, мындан ары дагы ушул көп жардам бере бериңиз. Сизге кайрылгандар аз болсун, бизде оорулуулар аз болсун. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, өзүңүз дагы оорубагыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин мейман программасы бүгүн ушун менен өзүнүн жумушун соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда мен Аида Арстаналиева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Эң башкысы ар бир адамга ден соолук керек экен. Оорубаңыз.